Men oylayım, urmatlı bul jerde депутаттар, катышып аткандар, мен ойлойм, МПОдан дагы көп представительдер отурса керек. Бул закондон эч нерседен коркуштун кереги жок. Бул жерде эч нерсе жок. Жалпак тил менен алганда да ар бирибиз айлык алабыз да. Айлык алганда үйгө бергенде, майын алганда, базарга барганда отчетун келгенде беребиз да. Мамлекетке келген акчанын бардыгын отчет сурап, отчет берип койсо мунун эмнеси жамандыгы бар? Эмне бар? Эч нерсе жок. Туурабы? Келет, бизге ушунча акча келди. Биз могул жака жумшадык. Моунчасы зарплатага кетти, моунчасы ар кандай семинарларга кетти, моунчасы мамлекеттик ушу өнүгөн ишине билим берүү болобу, медицина болобу, социалдык көпчүлүк объектилерге жардам берүү. Ошого кетти деп коюш керек. Болду, бүттү. Силерде эч ким эч нерсе кылып, бул жерде кыскан жери жок. Bir gana sözgө şu баягы инагент менен представитель дейт, эми сөздүн аталышын айтыш керек да, представитель. Чет өлкөгө силер бизге акча бергенден ашын представитель болот да бул жерде. Ошол эле ат болуп атат. Же бирөө жарым силерге кысым көргөзүп атат. Эч ким кысым көргөзгөн жери жок. Келген акчага отчет берип койгула. Болду. Калган ишиңерди жүргүзө бергиле деп атат. И плюс эгерде роликте көргөзгөндөй кеткен болсо, каржылаган болсо, анда мамлекеттик укук органдары ошо келген акчага отчету берилип атпайбы? Отчетуңар жакшы кеткен болсо, анда эч ким ишинесе болбойт. Налогко бересиңер, статистика бересиңер. Жылына бир жолу аудит жүргүзөт. Анын эмнеси бар экен? Болду, ошол эле мен оюм. Урматтуу депутаттар, ушу биринчи окууда концепциясын кабыл алып, анан экинчи окууда да мына кылмыш жаза кодексинде бир аз-маз мүчүлүштүктөр бар деп атат, ошо башкы прокуратура өзүнүн оюн айтып атат, жогорку сот берип атат. Аны экинчи окууда карайбыз. Бирок Сүйүн Абдулдаевич айтканда биринчи окууда биз кандай болсо ошондой кылып, экинчи окууга тегерек столбу же чоңураак бир баягыдай кылып, орусча айтканда обсуждение кылып, ошого бардык МПОлор катышкыла, келгиле, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Көп эле жарандар ушу Кыргыз Республиканын жараны ошо МПОлорду иштегендердин бардыгы. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн да баарыбыз бирге болушубуз керек. Канчалык көз карашыбыз ар кандай болсо дагы мамлекеттин бүтүндүгүнө, мамлекеттин келечегине, мамлекеттин өнүгүшүнө баарыбыз оюбуз бир болуш керек. Ошону айтайын дедим. Ошон үчүн биринчи окууда концепциясын кабыл алып берели. Менин сунушум ушундай. Рахмат.